Биринчиден, мен биздин көрүүчүлөргө өзүмдүн позициямды тактап кетейин. Мен Адыхан Мадумаровдун тарапташы эмесмин. Андан тышкары анын позициясындагы, саясатындагы колдобойм. Бирок камалышы туура эмес деп мен так кес айтам. Атамбаевди түрмөдөн чыгарганда журналисттер сурады. Эмне туура эмес иш кылдыңыз эле президент убагында десе, ошондо айтты эле да. Мен көзүмдү май басып, коомчулукту, журналисттерди, элдерди укпай калгам депчи. Жанында шопур, итпай чотпайларды угуп, мамлекетти ушуга алып келди. Эң кетирген күнөөм ошо экен депчи. Азыр биз азаттык берүүбүздө түз эфирде өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди, сунушубузду айтып атабыз. Маселе ошолор айтылган сөздөр жогорку жактан угулабы же угулбайбы? Же Атамбаевге окшоп убакыт өткөндөн кийин анын эзине келеби? Маселе ошодо да. Биринчиден, саясий күрөш ачык жана саясий талаада болуш керек. Кара күч менен эмес, ачык саясий талаада болуш керек. Мадумаров парламентке киргени жакшы болду. Башкача айтканда, саясий күрөш эчте эмес, парламенттин ичинде деген негизги мазмуну ошол жакта. Ошонун ичинен күрөшүш керек болчу. Мен эгер бийликтин башында болсом, итпай чотпайларды, ака-укаларды, бирөөнүн аялын, бирөөнүн карындашын жогорку кеңешке алып келбей, күчтүү саясатчыларды алып келип туруп, күчтүү, аргументтүү дебаттар менен ошол Мадумаров окшогон күчтүү саясатчыларга каршы турмакмын. Бизде күч эмес, публичная политика деп коет, элдин алдында ким күчтүү экенин, кимдин кандай кызыкчылыгы бар экенин алып чыгыш керек. Мына мен Мадумаровду деле байкап жүрөм. Кээ бир жерлерде ошо министрлер келеби, замминистрлер келеби, популисттик, башкача айтканда аягына чейин түшүнбөгөн, же болбосо өзүнө кандайдыр бал топтоо максатында жанандай сөздөрдү айтып турганы. Бирок бир дагы татыктуу ошол жерде депутат чыгып, аргумент менен ошого каршы саясий күрөшкө чыга алган жок. Мына ошонун негизинде азыр камалып отурат. Эгер биз бул жол менен кетсек, бийлик өзүнө аброй топтобойт. Себеби азыр камоо менен Мадумаровго булар дагы кандайдыр бир упай топтоп берип жатышат. Ошондуктан мен айткым келет, урматтуу бийлик өкүлдөрү, саясатта күчтүү саясатчылар, күчтүү дебатерлор, ошо саясий жолдо жүргөн адамдар менен бирге оппоненттер менен күрөш керек. Бизде тилекке каршы тескери селекция болуп атат. Мошенниктер, кечеги коррупционерлер, чала спортсмендер, чала бандиттер, бирөөдүн баласы, бирөөдүн кызы, дагы бирөөдүн теги ойноштору акчасын салып туруп жогорку кеңешке келишет, анан отурушат ошол жерде. А Мадумаров окшогон саясатчылар аста өмүр бою өмүрүн саясатка арнаган, дебаттарга чыккан, аргументтүү талашкан, элдин алдында уят кырбай өзүнүн оппонентин мындайча айтканда сындыра алган, ордуна кое алган саясатчылар аз болуп атат. Ошондуктан жогорку кеңештен 2 жыл Мадумаров эч ким туруштук бере албай. Башкача айтканда, бийликтин ошол жака алып барган депутаттары, жана мен айткан тескери селекция менен алып барган депутаттары бир Мадумаровго кимдир бирөөнүн аброюна шек келтирбөйгө мен фамилияларды айткан жокмун. Мен бир фамилияны айткан жокмун. Бирөөнүн айткан жокмун. Ошол тескери селекция менен барган депутаттардын тобу бир Адыхан Мадумаровго каршы тура албай, азыр экинчи сценарий менен күч органдарынын жолу менен камоого барышты. Мен дагы бир жолу айтайын, бул туура эмес жол. Бул туура эмес жол. Мадумаров болобу, Текебаев болобу, кечеги саясатчыларга каршы саясий күрөшкө чыга турган күчтүү жаңымун саясатчылар бар. Майла мырза, бул жерден азыр ошо экинчи тараптын пикиринде бардык эле нерсени саясатка айлантпаш керек. Ошо Мадумаровдун ишин эле ошол тергөөнүн адилеттүүлүгүнө, соттун чечимине коюш керек. Ошолор чекит коет, ошолор юридикалык баа берет деп атышпайбы? Эми мен билбейм, азыр бизде кечеге чыгып алганда эле журналист, анан блогер, анан саясат таануучу болуп атпайбы? Биз астыр көптүр саясатта аралашып жүрөбүз көп жылдан бери. Маалыматтар бар, эмне болуп атканын, кандай болуп атканын. Бул конкреттүү түрдө саясий иш. Чоң саясатчы, фракциянын лидери камалып жатканда бул саясий көрүнүш. Анан мен так айтып кетет элем мына биздин көрөрмандарга. Эгер бийлик башы өтө оор берене менен фракциянын лидерин камап атса, чыккынчылык берени менен ошол 4 көчө боюнча.
анда буга чейин берилип кеткен, факт түрүндө берилип кеткен жерлер боюнча түз жана кыйыр тиешеси бар бүгүнкү атка минерлердин баарын камаш керек. Үзөңгү куш, Каркара, Таластанына 4,5 мың гектар жер берилип кеткен, жана көптөгөн жерлер берилген да. Ошолордун баары камалыш керек. Эгер бийлик айтса, мына биз чындап күрөшө баштадык, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштеген жер саткандардын баарын камап атабыз, камбасын, ошондой элдер ишенет. Туура кылып атыптыр бул бийлик депчи. Андан тышкары бир кошумча айтайын. Мен өткөндө берүүңүздөрдө да айтып элем. Биз Кыргыз мамлекети азыр Түштүк Кореянын жолу менен кетип баратабыз. 90-жылдан бери Акаева качты, Бакиев качты, Атамбаев отурду. Ушундай болуп келатабыз, саясатчылар качып. Мен оюмча бул жол дагы мындай темп менен кете турган болсок, дагы кийинки 10 жыл, дагы кийинки 15 жыл уланышы мүмкүн. Мен өткөндө деле ушул жерден эфирден айттым эле. Камоо жолу менен эмес, компромисс жолу менен барышыбыз керек. Компромисс. Бардык лидерлер менен компромисске барышыбыз керек. Сүйлөшүү, баланс керек. Мына ошондо биз өнүгүү жолуна чөбүз.